Кыргызстанда АИ-95 бензининин баасын мамлекеттик жөнгө салуу токтотулду. Кыргызстанда АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы мындан ары мамлекет тарабынан жөнгө салынбайт. Мындай чечим министрлер кабинети тарабынан кабыл алынды. Маалым болгондой, АИ-95 үлгүсүндөгү күйүүчү май өкмөт тарабынан баасы көзөмөлдөнүп келген товарлардын тизмесинен чыгарылды. Белгилей кетсек, күйүүчү майдын айрым түрлөрүнө мамлекеттик жөнгө салуу 25 майда киргизилген. Эми АИ-95 бензининин баасы базар баасынын шарттарына жараша калыптанат. УКМК төрагасынын мурдагы орун басары камакка алынды. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Уранбек Шадыбеков 2 сентябрга чейин камакка алынды. Маалыматты Бишкектин 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы тастыктады. Маалыматта сот тиешелүү чечимди 7 июлда кабыл алганы айтылат. Ага коррупция беренеси менен айып тагылганы кошумчаланат. Буга чейин Шадыбеков аскер прокуратурасы тарабынан кармалганы айтылган. Эскерте кетсек, Шадыбеков быйыл февралда УКМКнын кибер коопсуздукту камсыздоо боюнча координациялык борборунун директору болуп дайындалган. Ал буга чейин улуттук коопсуздук органдарынын системинде иштеген. Ал эми 8 июнда президенттин жарлыгы менен кызматтан бошотулган. Булак Суперкежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мигранттардын балдары 18ге толгондо Орусиядан чыгып кетүүгө тийиш болот. Орусиянын мамлекеттик думасы эмгек мигранттарынын жана балдарынын өлкөдө жүрүүсүн катаалдаткан мыйзамдар пакетин кабыл алды. Түзөтүүлөргө ылайык патент менен иштеген чет өлкөлүк жарандардын балдары 18ге толгондо өлкөдөн чыгып кетүүгө же 30 күнүн ичинде патент алууга милдеттендирилет. Орусияда жашоого жана иштөөгө уруксат бар мигранттардын жашы жете элек балдарына өлкөдө кала алат. Мындан тышкары мигрант өзүнө жана аны менен жүргөн ар бир баласына кирешеден белгиленген өлчөмдөгү салык төлөөгө тийиш болот. Анын кирешеси багып аткан үй бүлө мүчөлөрүн эске алганда орточо жашоо минимумунан төмөн болсо патенти жокко чыгарылат. Салык органдары чет элдиктердин чыгымдары тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигине квартал сайын берип турат. Патенти узартылбаса, мигрант 15 күнүн ичинде Орусиядан чыгып кетүүгө тийиш. Акыркы 1 жылдан бери Орусия миграциялык мыйзамдарын улам катаалдаштырып келатат. Алсак, мигранттардын балдары орус тилден экзамен тапшырганда гана мектепке кабыл алынат. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыркы жылдын башынан бери ал жакта жүргөн чет өлкөлүк жарандардын саны 10% азайды. Мунун себеби мигранттардын жашы жете элек балдарынын саны дээрлик 25% кыскарганы менен түшүндүрүлөт. Булак Азаттык. Өзбекстанда депутаттар латын арибин реформалоону колдошту. Өзбекстанда колдонуудагы латын арибин өзгөртүү сунушталууда. Бул боюнча мыйзам долбоорун өлкөнүн парламентинин төмөнкү палатасы кабыл алып, Сенаттын кароосуна жөнөттү. Мыйзам долбоорунун авторлору айрым тамга айкаштарынан баш тартууну сунушташты. Натыйжада азыркы 26 тамга жана 3 тамга айкашынын ордуна алфавит 28 тамгадан жана 1 апострофтон турат. Сунушталган өзгөртүүлөр төмөнкүлөр: Г, О, Ш, Ч. Нж тамга айкашын алфавиттен алып салуу сунушталууда. Өзгөртүүлөр Сенат мыйзам долбоорун жыяктырып, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Мыйзам долбооруна ылайык жаңыланган алфавитке өтүү баскычы менен ишке ашырылат. Мыйзам күчүнө киргенге чейин берилген документтер, улуттук валюта баалуу кагаздар, мамлекеттик органдарынын көрүнөк жарнактары, жол көрсөткүчтөрү, расмий белгилери белгиленген мөөнөткө чейин жарактуу бойдон калат. Парламенттин маалыматына ылайык, мындай ыкма мамлекеттик органдар жана мекемелер колдонгон документтерди, бланктарды
көрүнөк жарнактарды, жол көрсөткүчтөрдү жана башка материалдарды дароо алмаштыруунун зарылдыгын жокко чыгарат. Натыйжада бюджеттик каражаттардын негизсиз сарпталышынын алдын алып, мамлекет үчүн каржылык жактан алгылыктуу баскычы менен өтүүнү камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мыйзам долбоору коомдук талкуусуз кабыл алынды. Алгач парламенттин төмөнкү палатасынын расмий билдирүүсүндө алфавитке кандай өзгөртүүлөр сунушталып жатканы ачык көрсөтүлбөгөндүктөн мазмуну белгисиз бойдон калат. Мындан тышкары пленардык жыйын парламенттин төмөнкү палатасынын расмий сайтында гана түз көрсөтүлдү. Ал жерде эфирдин жазуусун көрүү мүмкүн эмес. Мурда мындай жыйындар YouTube платформасында да түз эфирде көрсөтүлчү. Бирок парламенттин төмөнкү палатасы Сенаттан айырмаланып, бул платформа аркылуу түз көрсөтүүлөрдү жүргүзүү тажрыйбасынан баш тарткан. Булак Азаттык.